тээ күйүп калган биздин мигранттар Кореяда алданып калган мигранттар көп экен. Тээ акча которуу маселелеринде бирөө акчаларын алып кеткен, анан кийин жана визаны туура эмес ачып берген, анан жумуш тауып берем деп жумуш тауып бере албай тиякта таштап койгон ушундай көйгөйлүү маселелер бар экен. Мигранттар тияка баргандан кийин жанагындай алданып калганда нелегальный болуп калат экен, анан кийин официальный бийликке кайрылуу маселеси кыйынга туруп калат экен да. Эгерде кайрылса анда депортация болуп келип калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн бул көйгөйлүү маселени тигилердин акыбалын түшүнүп, ошо биз тараптан жардам болуш керек да. Тышкы иштер министрлиги тарабынан жардам болуш керек. Миграция кызматынан азыр ошо миграция кызматы тышкы иштер министрлигинин курамына кирди. Мен ойлойм, ошо эми кылдаатык түрдө ошол колу жетип, көзү жетип, ошол маселени чечип берет деп ошого мен ишенгим келип турат да. Анан кийин мен бул көйгөйдү мына бүгүн суроону бере албай калдым, себеби ал өкүлдөр келбей калды. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү жок болуп калды. Эми дагы келишкенде ошол суроону кайрадан көтөрөм дагы кайрадан ошол кайрылам да. Анан генеральный прокуратура могу именно ошол соглашениянын алкагында бүгүн убакыт болбой калды, кандай иш алып барасыңар деп, бирок алар дагы ошол көзөмөл кылып, ошо тигилердин маселесин чечип бериш керек да, мигранттардынчы. Ансыз деле бирөөнүн жеринде орундуу болуп жүрүшөт, оокат кылам деп жүрүшөт, ошолор кыйналып турганда биз сөзсүз кайдыгер болбой жардам беришибиз керек да. Бул биздин милдетибиз.